Казакстан парламентинин Сенаты Астана Хаб эл аралык технопаркын өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоорун жактырды. Эми кластер инновацияларды колдонууну бир жерге топтоо жана ийгиликтүү тажрыйбаларды кеңейтүү үчүн инновациялык технологиялар паркы менен бириктирилет. Түзөтүүлөр бириккен фонддун ишин оптималдаштырууну, венчурдук рынокто каржылоо менен өнүктүрүүнүн жаңы ыкмаларын жана маалыматтарды коргоо боюнча чараларды күчөтүүгө багытталган. Сенаторлор документ санариптик чечимдерди киргизүү жана стартаптар санын арттыруу үчүн кыйла ыңгайлуу шарттарды түзүшү керектигин белгилешүүдө. Ошондой эле мыйзамдык түзөтүүлөр бирдиктүү терезе санариптик платформасын өнүктүрүүнү көздөйт. Основная новелла рассматриваемого сегодня закона связана с совершенствованием деятельности. Каралып жаткан мыйзамдын негизги жаңылыгы өлкөнүн санариптик өнүгүү стратегиясын ишке ашыруунун негизги куралы болуп саналган Астана Хаб кластеринин ишин өркүндөтүүгө байланыштуу. Мыйзамдын максаты инновациялык ишмердүүлүктү мамлекеттик колдоо тутумун андан ары өркүндөтүү жана жаңы технологияларды киргизүү менен Казакстан экономикасынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү. Бул документ жарандык жана ишкердик кодекстерге жана 10-чу мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүүнү көздөйт. Гражданский, предпринимательский кодексы и 10 законов. Отурумдун жүрүшүндө Сенаттын төрагасы президенттин парламенттик реформа жүргүзүү жана бир палаталуу парламентке өтүү тууралуу сунушуна түшүндүрмө берди. Маулен Ашымбаев реформа адилеттүү жана күчтүү Казакстанды куруу багытынын татыктуу уландысы болорун, ал эми түпкүлүктүү чечим элдин пикирин эске алуу менен референдум аркылуу кабыл алынаарын белгиледи.